кыйналган эл келип аткан үчүн биз баягы кыргыз кыйналганда биригет дейт. Ошол биригүү азыр 7 дубанын башы биригип калды да. Мына ошол 7 дубанын ушул кыйынчылыкта бириктирген ушу биздин мына 7 областтын координаторлору буларга терең ыраазычылык билдирип коелу. Биринчи мартагы рейзайсыздар менен окуп берейин. Ошол боюнча мына 1 ай болду. 1 айдан бери эч кандай жооп алган жокпуз. Өкмөттөн да, улуттук банктан да эч кимден жооп алган жокпуз. Ошондо жазылган, азыр келбегендер бар экен жерде, жан дегендер. Рейзайсыздар менен таанышып алсаңыздар окуп берип коеюн. 2015 жылдын 28 алдында Кыргызстанда Азия улуттарынын коомдук кыймылынын манифести кабыл алынган. Ошол күндөрдө Кыргызстанда региондордо манифест менен таанышуу, талкуулоо, колдоо жана анын ишке ашыруу талабына кол чогултуу кампаниясы кызуу жүрүп, өзгөчө айыл-айылдарда манифест элдин калың катмарына колдоо тапты. Жалпы Кыргызстан боюнча 100 миңден ашуун кол чогултулуп, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн областтык жана райондук ыйгарым өкүлчүлүктөрү аркылуу жөнөтүлгөн манифест колдоо каттарына жана талаптарына Кыргыз Республикасынын президентине, Жоопкул кеңешине, өкмөтүнө жана улуттук банкына тапшыруу айтебиз бүттү. Бүткүл Кыргызстандын элин 100 миң мөйүр басылган чечимин Кыргызстанда жалпы райондордун Бишкек жана Ош шаарынан келген ыйгарымдуу элдик өкүлдөрдүн катышуусунда күндүк салтанаттуу элдик жыйын менен төлөөгө сунуш талаптарды расмий бекитебиз. Манифестте белгиленген Кыргызстандагы акча системасын реформалап, Кыргыз Республикасынын улуттук банкы валюталык башкаруу валюталык режимге өтсүн. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын жооп кеңеши бул талапты жооп кеңештин күн тартибине киргизилсин. Кыргыз Республикасынын жооп кеңешинде Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын валюталык башкаруу режимине өтүүгө тииштүү Кыргыз Республикасынын улуттук банкы жөнүндө мыйзамга, микрофинанстык уюмдар жөнүндө мыйзамга, банктар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү үчүн атайын убактылуу депутаттык комиссия жана жумушчу топ түзүлсүн. Ал комиссияга жана жумушчу топко Кыргызстандагы акция алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылын сунушталган 10 адамдан кем эмес эксперттер киргизилсин. Кыргыз Республикасынын жооп кеңеши улуттук банк жөнүндө мыйзамга талаптарга жараша өзгөртүүлөрдү 40 күндүн ичинде киргизилсин. Ушул мыйзамда өзгөртүүлөр күчүнө киргиче Кыргызстандагы кредит алган жарандардын күрөөдөгү үйлөрүн коммерциялык банктар жана микрофинанстык уюмдар тарабынан сотко берүүсүнө, үйлөрүнөн чыгаруусуна, азыркы күндө сот камагында турган күрөөлөрдү сатууга, сот процессинде болгон кредиттик иштеги үстөк пайызын саноого моратория жарыялаган токтомду 10 күндүн ичинде бекитип берсин. Манифестте белгиленген программа ылайык Кыргыз Республикасынын улуттук банкы валюталык башкаруу режимине өтүү менен бирге 70 миллиард сомду түзгөн кайра каржылоо фонду түзүлсүн. Кайра каржылоо фондунун эсебинен мамлекеттик 2 банк аркылуу Рескобанк жана Айылбанк Кыргызстандагы коммерциялык банктардын жана микрофинанстык уюмдардын эл шарабынан алынган кредиттер элдин өз эрки менен кайра каржылансын. Кайра каржылоо фондунун алынып пайдаланган кредиттер үстөк пайызы жок жана 20 жылга чейин узак мөөнөткө берилсин жана өзгөчө айыл жеринде жашаган жарандарга биринчи ирет берилсин. Ушул манифестти мына ушул рейзайсыздар менен биз мына карапайым 1 ай күттүк, бирок эч кандай булардан жыйынтык же жооп алган жокпуз. Мына бүгүнкү күнү ушул рейзайсыздар боюнча жообун алалы деп сиздер келип отурасыздар. Ошо булардын сөзүн угайлы, жообубузду алалы. Улуттук банктын төрагасы болуп 2014-жылы 7 майда шайланган. Андан 29 майда жооп кеңеш мени бекиткен. Өзүм чүйдүн баласымын, школду чүйдөн бүткөн, андан тышкары университетти Бишкекте бүткөн. Бишкекте бүтүп, барып Японияда 2 жыл окуп, Япониядан окуп келген. Аяктан келип улуттук банкта иштеп, аппарат правительствода иштеп, администрация президентте иштеп, Америкага барып 1 жыл окуп, 1 жыл дүйнөлүк банкта иштеп келген. Андан келгенден кийин Министерство экономикада иштеген. Өзгөргөн атасына улуттук банк экинчи аты Кыргыз банкы деп аталат. Ошондуктан манифест жөнүндө өзүм келип түшүндүрүп, эмне үчүн эмне болуп атат, эмне үчүн мындай зарылдар, талаптар коюлгандар, эмне үчүн улуттук банк аткарылбай атат деген көп наразычылык чыгып атат. Биринчиден манифест айтып атпайбы? Манифест
manifestin içinde yazılıp duran 40 gündün içinde dayandan bizge aydı berileri Ulutluk Bank oşonlar nexilde karap azılışında asibet bedelikte uçurdalı için yani dilege karşı 40 gündür batta sizce olup kalktırsına oşonluktan ben bugün tüz ayıp vereyim dedim. Manifestin içinde buna көп adamlar ötü atmayı valutalık sistemanın reformlanmış gerekti. Bir yerde ben bundayım. Ayıp verici sözü. Bu dünyada 180 memleketin aşırı akbarda. O şu 180 memleketin içinde 10 çaktı memleketin içinde uşunday valutlu sovetken vardı. Başka memleketlerde Amerika olu, Azya olu, Avrupa olu bunday valutlu sovetler çok. Hem için çok. Ben sana sizge ayıp vermedim bile. İkinci atımız Ulutluk Bankımız, Kırgız Bankı dep atalalışta. İstincana rezervlarda ayıp atmayı kotorup nasiyalardı capsındı. Buğulatça 1 milyar 900 milyon dolar. Bu bütkül Kırgız halkının akçası. Bunu men özüm çeçalmayım. Bundan dışarı ayıp çekкен için buna ayıp atmayı rezervlerdi kotor olup дополнительно akça çıkaralım. Bugünkü günü Kırgızistan'ın içinde 92 milyar son. Bundan dışarı akça yok. Anın üstünde daha 70 milyar son koşsa sonun barkı ekisi düşür. Ekisi düştü, calpı Kırgız kıynalar, bağlar, ekisi, üçösü götürülür. Bu şehirden ben açık gençlerin bir yerden ben özüm gelip konstruktif türde kanday buyurgatlar var. Emden kılalağız. Oşonun talpılağa geldiğinde valutlu sayet boyunca buna gökterse adisler aytı atatta bunday oldu. Valutlu sayetin manisinde kurslu fiksasya oldu. Kurslu fiksasya kılganda bizden valutlu rezervler bank tümünü andayınca bulamız. Bunun en valutlu resurstun, zalata valutlu resurstun soğuş bolu, jaman nerseler bolu, uşulatça Kırgız elinde 3 ayına jetsin de tüzülgönde, oşonluktan bugün süйлöşöbüz kanday nerselerdi. Men o 2014 yılı Төрағалыққа шайланғандан кейін Ұлттық банктың içinde атайын бөлме түзген. Осы проблемалар менен тизме-тиз тыкыз иштеген үчүн бүгүнкү күнү 500 адамдай каралды да, ошо 500 адамдын 30%-на жардам берди. Бердени туура түшүнүш керек да. Улуттук банк баардык маселелерди чече албайт. Bunu çizme açık edin. Muruklu, sot menен alıngan üylördü. Sottun çeçimi var. Anı Uluttuk Bank eşleke olmay. Bugünkü действующий kreditler problemalar olsa anı biz Kommersiya Bank menен birge işlep jardam bererge dayanbız. Biz уже ötkön жылы 4 жолу жыйын өткөзгөнбүз. 4 жолу бизге келип 4 жолу талап коюп, ошо 4 жолу келген кишилердин 30%-ine жардам бергенбиz. Мындан тышкары айтып кетейин, биз Улуттук банк, мындай коммерция банктар өзүңөр билесиңер, бирге напрямую силер менен кредит алышкан. Ошондуктан биз силерге жардам берелик десе, бизге конкретно аты жөнүңүздү, сотовый телефонуңузду, кайсы банктан кредит алганыңызды берсеңер, биз аны алып туруп, сиз менен бирге иштеп, чечкенге аракет кылабыз да. Рахмат.
насый алуучулардын укугундагы кыймылда иштеп жүргөн, мына могу жерде алдыбызда отурган координаторлор, ушуларды ээрчип, эл баш колдоп жүргөн элди мына могу Бишкекте биздин баягы атаминерлер ойлоп жүргөндө бул бир аферисттер акчаны бербей коюп эметкендер депчи. Мен бул маселенин биринчи эмесин баштайм да канчалык деңгээлде актуалдуу экеничи. Мына бүгүн Кыргызстанда бул мендеги статистикалык маалыматтарда мен бүгүн лишний импровизация менен сүйлөбөйм, ошо жалаң так маалыматтар менен сүйлөйм да. Биздин Кыргыз Республикасынын ошо банктары, микрокредиттик компаниялары бир борборго информация жөнөтөт туурабы, жана КИП деп коет. Ошол КИПтин маалыматы боюнча биздин Кыргызстанда банктарда жана микрофинансылык уюмдарда 536.662 киши деп 1 январь 2016 жылы жазылган да. Ошончо киши бүгүн Кыргызстанда 105 миллиард 368 миллион сом акча алган кредит. Ал акчаны эл сактап койду да, мындайча айтканда. Эми коммерциялык банктар менен микрофинансылык уюмдар ошол 105 миллиардтын үстүнө дагы 30 миллиардка жакын акчаны пайызы менен 1-2 жылдын ичинде силерден суроош керек да. Мына 24 жыл төлөп келдиңер да. Негизги проблема мындай болуп атат да банктардачы. Башында силер проценттерди төлөйсүңөр, 2-3 жыл кыйналып төлөп жүр, анан эми бир могу кутулуп коеюнчу деп барсаңар, ошол бойдон эле кредитиңер турат да. Эми бул ушул акыйкат финансылык система деп айтса болобу ушул? Экинчиден, болгону Кыргызстандын мына 96 миллиард сом деп айтат Улуттук банктын төрагасычы. Бирок кайсы 96 миллиардты айтып атат билбейм, өзүңөрдүн статистикаңарды деле мындай карап коюш керек да, канча акча бар Кыргызстанда сол менен. Банктардан тышкары болгону 48 миллиардтай акча бар. Мына январда. 105 миллиард кредитти кантип алган жатат, мен түшүнбөйм. Экинчи маселе. Мына эң көп кредит алган бул Бишкек шаары. 162 миң киши кредит алыптыр да. Экинчи орунда Жалал Абад областы экен. Бул эң критический область Жалал Абад областы да. Баары кредитке батып калыптыр. Үчүнчү орунда Чүй областы 59 миң, Жалал Абад 92 миң киши алыптыр. Оштой Ош областы 57 миң киши алган да. Ысык Көл областы 51 миң киши алган. Ош областы 41 миң киши алды. Ош шаары 41 миң киши алды. Нарын областы 33 миң киши алды. Баткен областы 33 миң киши алды. Талас областынан 28 миң киши алды. Эми мына Талас областын карасаңыз, 28 миң киши кредит алса, ошонун 10 миң кишиси бүгүн кредиттен төлөй албай кыйналып жүрүптүр да, просрочкасы мененчи. Ар бир үчүнчү киши кредиттен төлөй албай кыйналып жүрөт да, 30 күндүк просрочкасы бар минимум. Эми ушундай ситуация болуп турганда биз
биздин улуттук банк президентке барып, бизде Кыргызстанда 98% ел кыйналбай эле төлөп атат деп атат. Абдулов мырза. 2% ел кыйналып атыптыр дейт да. Жалпы Кыргызстан боюнча бүгүнкү мына 2000 бул менин маалыматым эмес да, бул ошол эмен маалымат, Ар бир 5-чи киши кыйналып төлөй албай жүрөт да. Бул деген 2016 жыл 1 январда ар бир 5-чи кредит алган киши Кыргызстанда кыйналып төлөй албай жүрөт дегенди билдирет да. Эми бул 20% калк, ошо 20% алган эл да. Көрсөткүчтү көрөйүнчү. Мына 2013 жылдын башында 7000 киши кыйналып жүрүптүр да, төлөй албай. Мына 2013 жылдын аягында дагы 1000 киши эле кошулган. 8000 киши тегерек кыйналып жүргөндөр. Ал эми 16 жылда январда бул көрсөткүч 12,5 есе 2 жылдын ичинде көтөрүлүп кеткен да. 116 миң киши бүгүн кредитин төлөй албай кыйналып жүрөт. Анда эмне айтыңызчы, Толукбек мырза? Ошол 116 миң кишинин баары аферист. Мындайда сиз отуруп турсаңыз, анан кийин сизге да сөз алышып. Siz mınday тура түшүнүш керек. Менде дагы айта турган сөз көп, сиз жазып турсуңуз, анан кийин сиз жооп бересиз да. Мындайда турганда бүгүнкү биз эл бул кыймылдын мүчөлөрү жана бүгүнкү күндө бизде 1-мартка чейин келди. Буга чейин элдер ар нерсе болушту. Алданды. Эми мына кыйналганда көздөрү ачылып, эл ойгонуп кеткен учурда да ошон үчүн булар айтып атат. Төлөсөк дагы кутулбайбыз. 10 миң апарып төлөсөң дагы процент тийине деп дагы 10 миң кылып коюп атат. Биз өлгөндө кутулабыз деп атат да. Ошол маселелерди айтып анан биз азыр мына элдин баардыгы ошол максат менен, бир максат менен келди. Биз азыр мына Кубан Чороевдин программасын сиз бекитип бериңиз. Жогорку кеңештеги эсейлеген депутаттар өздөрү чечип берет. Мыйзамга киргизип берсин. Сиз ошону бекитип бериңиз. Сиздин колуңуздан сиз жаныңыздагы 5-6 адамыңыз жаныңыздагы ошол жетекчилериңизби, мүчөлөрүңүзбү ошол болуп эле отуруп 3 сааттын ичинде чечиле турган маселе экен. Бул эми эң жөнөкөй маселе экен. Эми эл кыйналып атканда мындан да кыйынчылыкты маселелерди чечкен да, мындан да кыйынчылыкта биздин ата бабаларыбыз алып чыгып кеткен да кыргызды. Кыйналып аткан убакта, чекесинен кырылып аткан убакта, чекесинен асылып аткан убакта. Ошон үчүн эми сиз дагы ойлонуп элдин алдында жооп беришиңиз керек. Болбосо, эгер күчүңүз жетпей турган болсо, элдин тагдырын чече албай турган болсо, местаңызды бошотуңуз дагы иштей турган эл үчүн адамдарды Толукбек мырза дагы ойлонсун, кандай жооп берет, эмне кылат, чече албаса чече албай тургандарыбызды чын эле ушунча мына алайкулдар аксыдан бери келишип атат да. Ошон үчүн булар деле силерди баягы берген талабыбызды, суранган немелерибизди аткарбай койбойт болуш керек. Аткарат чыгар, эми азыр жоонуп кылат. Эми мынакей айтылган нерселердин баары тең уктуп, мен азыр жогорку кеңешке барып, төрөгага кирип, комиссия түзгөнгө аракет кылайын. Жогорку кеңештен комиссия түзөлүп, анан кийин өкмөткө поручение берели. Мына моундай болуп 2000 киши келип, азыр мен чогулуштан келдим деп мен төрөгага барып айтайын. Төрага комиссия түзөт. Комиссия түзгөндөн кийин
ошол комиссия өкмөткө поручение берет. 10 күн ичинде разработать ушунун баарын тең карап чыккыла депчи. Бунун баарын тең бул деле убакыт созот. Bir günde de bütün partilerine karaya kaldırmadan gidemetilmeyi. Bunlar da rабочий gruppanın hükümet aydalar, rабочий gruppa mecburiyetten komissiya tüzülüp, bunlar da işlep atışıp, azı biz rабочий gruppa Жогорку Кеңештен түзсек, анан баардыгын буюрса өзүнүн ордуну менен мыйзам чегине чечилет баардыгы.